Салам достор, сиздер менен окутуу. Биздин бүгүнкү темабыз көптүк сан. Кандайдыр бир заттардын көп же аз экенин билдирүү үчүн биз көптүк жана жекелик санды колдонобуз. Англисче жекелик сан singular form, көптүк сан болсо plural form деп аталат. Заттардын көп экенин билдирүү үчүн биз сөздүн аягына s мүчөсүн кошуп коебуз. Мисалы, pen калем, pens калемдер. Же болбосо flower гүл, flowers гүлдөр. S мүчөсү бардык эле сөздөргө бирдей улана бербейт. Эрежеге жатпаган учурлар дагы бар. Мисалы, сөздүн аягы s, x, z, ch же sh болсо, s-тин ордуна es кошулат. Мисалы, bus автобус, buses автобустар, box куту, boxes кутулар. Бул эреженин жалгыз эле функциясы сөздүн окулушун жеңилдетүү. Сөздүн аягы y болсо, y тамгасы esке өзгөрөт дагы аягына s мүчөсү кошулат. Мисалы, candy момбосуй, candies момбосуйлар. Country мамлекет, countries мамлекеттер. Кайрадан эле бул эреженин жалгыз гана функциясы сөздүн окулушун жеңилдетүү. Көптүк санда кээ бир сөздөр эрежелерге таптакыр эле баш ийбейт. Аларды жөн гана жаттап алышыбыз керек. Эми ал сөздөрдүн тизмеси. Сол жакта жекелик санда, оң жакта болсо көптүк сандагы сөздөр. Биринчиси man эркек жана men эркектер. Бул эки сөздүн жазылышы ар кандай, бирок окулушу бирдей. Women аял, women аялдар. Person адам, people адамдар. Food бут, feed буттар. Child бала, children балдар. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.